Клубникабызды үйшүтүп алсак, КСД сортторунчу, ал болду, ошол жылга түшүмдөн үмүтүбүздү үзөбүз. İçibизден bir сөзгө туруу принципти бекитип атабыз. Ассоциациянын төрагасымын, азыр ММ ассоциациянын төрагасы болом. Бир жыл мурун уюштурдук. Бул ассоциацияда азыр ошол ММ тармактагы негизги мындай иштетип аткан адамдардын баары кошулду да. Башка мисалы үчүн экспортко чыгара тургандардын 90% азыр ассоциацияга бирикти. Биз ассоциация катары чоң максат койдук. 2030 жылга чейин экспорттун көлөмүн $1 миллиард жеткизели дедик. Бул биз үчүн мындай аябай оор бир өзүнчө бир кыялдай болуп угулуп атат. Азыр көбүнчө биздин жарандарыбыз үчүн, бирок эл аралык соодада $1 миллиард деген бул чоң деле акча эмес. Мен бир эле Американын бир эле штаты бар, Калифорния деген штатты билесиңер болуш керек. Ошолор бир эле кулпунайды, бүт мөмөлөрдү эмес, малина калгандарды эмес, именно кулпунайды эле бир жылда $4 миллиард өндүрүшөт да. Бир эле кулпунайды. Анан биз дагы ошо 4 миллиард болбосо дагы жалпы ошол эле кулпунай менен, ошол эле малина менен, ошол эле карагат менен, бүт чычырканак менен, ошо бүт тармактар менен биригип ошо $1 миллиард чыгаралы деген ниетибиз бар. Анын үчүн ушул аймактарга ушул идея, технологиялар жайылыш керек. Биз 5 тармакта азыр ишти алып барып атабыз. Бул технологияларды алып келип берүү, каражат, окутуу жагынан, адистерди даярдоо, мыйзам жагынан, салыктар жагынан жеңилдетүү, анан 5-инчиси бул экспортко чыгаруу. Практикалык дагы кичине суроо жооптор болсун деп атабыз. Биздин мүчөлөрүбүз тилек, анан Азамат Баке биздин ушул көлдө лидерлери десек болот. Бирөө клубника боюнча, бирөө чычырканак, анан ошол карагат жактарынан именно питомник да. Негизи биз башы багбанчылык кылабыз. Бир 60 гектар жер арендага алып, лесхоздон ошо мындай өздөштүрүп, биринчилерден болуп көлдө биздин үй бүлө кокон гиляс тигилген, болбойт деп аткан нерселерди тигип опыт кылганбыз да. Анан кийин көрсө деген чоң бак болуш үчүн питомник сөзсүз болуш керек экен деп питомник жакка өткөнбүз. Азыр ошол көбүнчө карагат жакка ооп кеттик, карагат, чычырганак ошол мөмөлөргө. Анткени бул көчө эле биякта абаныкында сүйлөшүп отурсак, ой биз союз малында эле ушундай карагаттарды ушул айылдан терип барып Чолпон атага сатып жакшы акча кылчубуз дейт да, бул айылдагылар илгери эле. Бул мындай башка нерсени чыгарбай эле өзүбүздөн мындай жакшы боло турган нерселерди өнүктүрөлү деген максатта. Менин атым Тилек болот. Мен да көлдүкмүн бияктан. Түптөн болобуз, Ичке суу деген айыл, билсеңер керек. Ошо бизде көлдө, Ысык көл областында эң чоң объем болуп биз биринчи баштаганбыз. 2021 жылы ошо малина, клубникадан баштаганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин иш алып барып келебиз. Азыр чарбабыз ошо бир 7-8 гектарга жетип калды. Кудай буюрса иштеше болот. Бүгүнкү күндө клубника, малина азыр аябай мода болуп атпайбы? Баарыбыз эле картошканы таштап коюп, малинага өтүп, ошол жактан жакшы акча табабыз деп жакшы ниеттерди коюп аракет кылып атабыз. Ошол аракеттер негизи эмгек кылсак болот. Себеби дегенде бизде көлдө именно ошол клубника, малина боюнча биздин климат аябай туура дал келген да. Себеби дегенде клубника, малина эң ыңгайлуу температура күндүз эң өйдө жагы 25-28ге чейин. Кечинде болсо где-то биздики жайдын шилдесинде деле 14-15 ошого түшүп атпайбы? Экөөнүн ортосунда где-то бир 10-15 градус перепад ылдый өйдө болуп турат да. Ошол клубника, малинага эң ыңгайлуу температура ошол. Ошондуктан азыр баягы интернеттерден же ютубтардан көрүп атсаңар керек, көлдө климат жакшы, көлдө клубника, малина аябай жакшы өсөт деп. Ошону эксперимент кылып көргөнбүз. Бизде клубниканын кайсыл сорту болбосун, бардыгы жакшы өсөт, жакшы түшүм берет. Болгону биз ошол өзүбүзгө
мисалы айтып коет да стратегия выращивания депчи. Биз болгону ошол стратегияны өзүбүзгө тандап алышыбыз керек. Себеби дегенде клубника экиге бөлүнүп атат. Бирөөсү жазында себебиз, кышка чейин түшүм бере берет, каар жаганга чейин. Баягы биздин илгерки Виктория деген местный сортко окшош. А дагы бир түрү бар, КСД деп коет, короткий световой день. Жылына где-то бир ай 40 күн түшүм берет. Бизге ошол учур ыңгайлуубу, же болбосо кышка чейин түшүм берген ыңгайлуубу? Ар бир дыйкан өзүнө ошол ыңгайлуу стратегияны тандап алып өстүрө берсе болот. Бул сорттагы, тигил сорттагы экөө тең болот. Болгону биз дыйкандар өзүбүзгө туура стратегияны тандайбыз да, ошол боюнча иш алып бара беребиз. Малина боюнча болсо, малина азыр жалаң эле бизге ремонтантный сорттор келип атпайбы? Полька, Палана деп барыбыз билебиз, ал сортторду да өстүрсөк болот. Болгону бизде кышка жакындап калганда где-то бир 30% болобу, 40% болобу бышып жетишпей калат да. Себеби дегенде бизде кыш эртерээк келип атат. Ошол жагы бар. А так бирок ал деле рентабельность чем арпа, жүгөрү, будай, картошкага караганда намного өйдө да малинаныкы дагы. Болгону малинаныкы багы бизде деген баарыбыз эле ото чөп менен күрөшкөнбүз да. Ошол ото чөп менен күрөшүш бир аз кыйыныраак. Себеби дегенде эки малинанын эки солунун ортосунда аябай чоңураак площадь калып атат, 2 метрче. Малинаны сепсек дагы жакшы түшүм болот, и клубниканы сепсек да жакшы түшүм болот. Болгону биз өзүбүзгө шартын тандайбыз. Же болбосо экөөнү тең алып барабыз десек, экөөнү тең иштейбиз десек, мисалы жылына бир жолу түшүм бере турчу сорттор бизде июньда бышат. Мисалы азыр видеолорду көрүп атабыз, Бектемир байкелер, Алишер байкелер айтып атат, көлдө бир окошко бар. Ошол окошкада клубника бышканда, клубникабы, малина, мөмө жемиш бышканда, калган Азиядабы, СНГдабы, же болбосо Кыргызстанда болобу, мөмө жемиштер жок болот деп атат. Ошол учур бизде июнь деген ай. Ушуну жакшылап эсиңерге тутуп алгыла. Июнь айында Ысык көл областынан эмнени өндүрсөк мөмө жемиштерден, ошол аябай жакшы баага өтөт. Ошол июнь айында бизге эң ыңгайлуу жанагы КСД деген сорт. Жанагы жылына бир 30 күн же болбосо бир 40 күн түшүм берет деп атпаймынбы? Ошол сорт бизде именно июнь айына бышып берет. Жанагы айтып аткан стратегияны ушуга алып келсеңер болот да. КСДны посадка кылганда жазында посадка кылбайт. КСДны только күзүндө посадка кылабыз. Бизде кээ бир дыйкандар ушул, по-моему, чоң өрүктүдөн ошол КСДны жазында тигип алган, а КСД биринчи жылы посадка кылганда түшүм бербейт. Аны жазында түшүм отургузуп алганда кышка чейин убактын коротуп, ошону зеленый масса деп коет, жалбырак өсүп чыгат да, ошону эле уход кыла берген. Бирок түшүм берген эмес. Ошону алып посадка кылып атканда туура убагы менен посадка кылыш керек. А НСДны болсо жазында посадка кылабыз. Где-то примерно 70 күн, 80 күндөн кийин түшүм берип баштайт. Биз мисалы апрелдин аягында посадка кылсак, июлдун аягында түшүм берип баштайт. Клубниканын бир жакшы жери, быйыл посадка кылабыз, быйыл эле үзүрүн көрөбүз. Жакшы жери. Малинаны болсо быйыл посадка кылабыз, өстүрөбүз, даамын татып көрөбүз, анан эмдиги жылы расходубузду жаап баштайбыз. Экөөнүн айырмасы ушундай болот. Клубниканын ичинен мисалы КСД, НСД деп экиге бөлүп койбодукпу? Бирөө кышка чейин түшүм берет, бирөө бир эле маал түшүм берет, мисалы бир ай. Ошол экөөнүн посадкасын туура кылышыбыз керек. НСДны эрте жаз менен посадка кылабыз, күзгө чейин түшүмүн алабыз, көчөткө короткон, пленка, ленталарга короткон акчаны жабат, плюс еще силер дагы пайда менен каласыңар бир жылдын ичинде. Кышка чейин түшүм бере турчу сорттун жакшы жери. А жанагы бизде бир ай түшүм бере турчу сорттор бар да, угатсаңар керек. Азия, Клери, Альба, Африка көп сорттор. Ал сортторду биз обязательно августта посадка кылышыбыз керек. Августка чейинки убактыбызды башка нерсеге коротобуз. Августтан кийин ошол клубниканы отургузабыз, кыш түшкөнгө чейин тамырлатабыз, өстүрүп чоңойтобуз. Келерки жылкы түшүмүн быйыл күчтөп атабыз да. Клубникабызды үшүтүп алсак, КСД сортторунчу, ал болду, ошол жылга түшүмдөн үмүтүбүздү үзөбүз. Баягы бүт нерсенин баягы ак менен кара чогуу жүрөт деп коет эмеспи? Ошон үчүн клубникада дагы КСД сортунда жазында үшүктөн сактанабыз, жакшы карайбыз, удобрениясын беребиз, жакшы түшүм алабыз.
А если биз үшүккө алдырып ийсек, анда ал КСД сорт ошол жылы түшүм бербей калат. Калган жактарда түшүм берип бүткөн, бизге конкурент жок. Ошол учурда биз клубникабызды жакшы бага сатып алабыз. Ошон үчүн ошол стратегиялардын баарын караш керек, агротехникаларды туура соблюдать этиш керек, дары дармектерин убагында бериш керек, анан ошондо жакшы түшүмгө жетебиз. Мисалы, мен кошунам себеп коюптур, мен да себеп коеюн деген тема ал окшошпой калат. Андан көрөкчө ошол акчаны башка продукты же бир нерсеге коротуп койгон жакшы да. Бул жерде аябай эмгекти талап кылат. Клубникада деген даже мисалы башка культураларда мисал кылып айта берейин. Техникалар менен иштеп, мисалы Азамат Байкенки карагаттары бар, шырканактары бар, комбайндар менен терсе болот. Клубника, малинада, мисалы малинанда техника менен терсе болот, бирок бизге ал келе элек. Келген күндө деле биздин жерлерибиз кичинекей да. Мисалы бизде түптө ар бир кишиге 45 сотыйдан бөлүнөт. Мүмкүн биякта андан аз да болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал техникага пока пландабайбыз. Жалаң өзүбүз иштегенге пландайбыз, рабочийлер менен иштегенге пландайбыз. Ошого жараша. Эмгекти аябай көп талап кылат. Вложенияны да аябай көп талап кылат. Бирок ошого чыдап биз акчаны салсак, жанагы видеодо жүргөн миллиондор чыгат. Биз ошол акчаларды көргөнбүз, эмгегин көргөнбүз, испытаниядан өткөргөнбүз, иштесе болот. Себеби дегенде баарыбыз эле айылдыкпыз, баарыбыз эле айылда чоңойгонбуз, колдон келчү нерсе. Болгону мисалы менден болобу, Азамат Байкеден болобу, же ассоциациядан болобу, ошол жерден маалымат алыш керек. Чалыш керек, сураш керек, уялбаш керек. Баягы сурай бергиче бара бербеле, ушундай дегенде макал бар эле го. Башында клубниканы биз баштап аткан учурда бир көчөт 60 сом эле. Фриго дегенчи, тоңдуруп алып келген. Андан кийинки жылы 40 сомго түштү. Биз ошол 40 сомго түшкөн жылы посадка кылып баштаганбыз. Бүгүнкү күндө мына ассоциациянын жардамы менен бул ассоциациянын түзүлгөн жагы дагы аябай бизге плюсу көп. Себеби дегенде бул ассоциация түзүлбөсө, Европага барып көчөттөрдү сүйлөшүп бизге прямой алып келип бербесе, посредник жок. Баа деген бүгүнкү күндө мисалы 24 сом, 22 сом угуп атабыз бааларын. Ошол баага түшпөйт болчу. Бул ошол ассоциация Тилек Токтогазиев байкебиздин кылган салымы дыйкандарга. Ошон үчүн колдон келсе ассоциацияга мүчө болгула. Мүчө болсоңор бияктан жардамдар келет. Биринчи маалымат ошол ассоциациянын мүчөсүнө барат. Андан кийин ошол мүчөлөр анан элдерге таратат. Сарафанный радио деген бар. Азыр эми көчөттүн баасы арзандаган, мурункуга салыштырмалуу 1 гектарга дейин где-то бир 600 миңге чейин арзандады көчөт. Аябай жакшы болот. Бүгүнкү күндө пленкалар мурун Россиядан, чет өлкөдөн алып келчү эле. Азыр мына Бишкектерде магазиндер бар толтура. Барып жериңердин аянтын айтсаңар, эсептеп, кайсыл эмне кетет, бүт дайындап берет. Ассоциацияга айтсаңар, көчөттөрүн алып келип, агрономдор менен консультацияларды берет. Биз тараптан болгону талыкпай эмгек кылышыбыз керек. Талыкпай эмгек кылып берсек, дагы деле ушул ассоциациянын жигиттери, биз деле ассоциациядабыз. Ошол эле жигиттер, мына биз жардамдашабыз. Ызбыт жагынан вообще проблема болбойт. Себеби дегенде бизде азыр айылда чарбабызга объем посадка кылып койгонбуз. Ошол жерге холодильниги келип токтойт. Мурункудай болуп же Караколго, же Чолпон тагы барып көл жээкке, же сезонго барып сатабыз деп убарып болбойбуз. Аз бүгүнкү күндө тиги абам айтып атат, бадыраңдарды алып чыгып таратчы элек дейт, трассага чыгып алып. Бул клубникада азыр андай жок. Акыркы 2 жылдан бери Кудайга шүгүр биз коробуздан эле кашабыздан бир шагаттайбыз дагы машинесине салып беребиз, акчасын төлөйт, болду, кетип калат. Эң оңой. Болгону биз коркпой посадка кылышыбыз керек, объем. Канча объем посадка кылсак, ошончо аларман көп келет. Ошончо аларман көп келсе, клубниканын баасы да жакшы болот. Баягы бир эле жерде же болбосо бир эле аларман болуп калса, монополия деген баарыбыз эле билебиз, ошондой да болуп кетиши ыктымал деген себептер менен көбүрөөк посадка кылсак, дыйкандар ынтымактуу болсок, биригип иштесек жакшы болот. Клубника деле бир жыл эле болбоду, аябай масса реклама болуп катуу кетти.
Ошол былтыр 2023 жыл эң арзан клубника 300 сом болду. А эң кымбат клубника 500 сомго чыкты. Бул бизде тарыхыбызда канча жыл болсо ошончо бааны көрө эле келек. 300дөн 500 сомго чейин чыкты депчи. Ошол 500 сом жанагы биздин июнь айыбыз болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде ошол июньда Ошто жок, Бишкекте жок, Баткенде жок, Жалал Абадта жок, Россияда жок, болсо Украина, Белоруссия жакта болушу мүмкүн. Бирок алардын базары Москвада жүрөт. А биздин базар Россиянын север жагына барат. Новосибирск, Красноярск, Сургут, биздин товарлар аякка барат дагы, ар жактагы чоң конкуренция менен биздин чакан клубника малиналарыбыз бири-бирине конкуренция болбойт. Ошондуктан биздин клубника малиналарыбыз баасы жакшы, анан жанагы көлдүн керемети дейбизби, климатыбызбы, ошондуктан алма болобу, карагат болобу баары даамдуу болот. Болгону эле биз сээп, эмгектенип, калтырып салбай иштешибиз керек. Ассоциациянын түзүлгөнү ошонун арасындагы мүчөлөр дыйкандар деп атпайбы? Бул ассоциация болгону дыйкан менен ошол Европада көчөт саткан питомниктин ортосундагы көпүрө. Мына биз ассоциацияга кайрылып атабыз. Ассоциация без посредников тияктан бизге көчөт алып келип атат. Мен азыр силерге мындай прямой жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Ортодо посредник канча көбөйсө баасы өсөт билебиз, А бул жерде мен айтып атпайм, ассоциацияга мүчө болсоңор жакшы болот депчи. Биз канча көп болсок, бул ассоциация ошончо бышыгыраак, жакшыраак иштеп берет. Себеби дегенде ортодо посредник жок. Биздин ортодогу көпүрөбүз мамлекет менен болобу, чет өлкө менен болобу, ушул ортодогу көпүрө ассоциация. Ассоциация, жана тилек айткандай эле, бул биз көпүрө болуп, силерге мындай шарт түзүп берген жагынан эле жардам берип атабыз да. Анан негизи бассейндер боюнча мыйзамдар так көп жерлерде жазылбаган элек. Ал мындай бул бассейндерди кишилер көп сала элек да. Эми салып, мисалы үчүн ошол эле Мөмө Тармака деп туруп көбөйүп атат. Анан мамлекет тарабынан мындай кээ бирлер бир тараптуу алып туруп ушу мыйзамды такап туруп штраф салып коюп атат. Анан бирок по факту биз азыр мындай кылдык. Бакыт Төрөбаев жаңы министр болду. Ага чыктык, жолуктук. Анан кепилдик менен айтып алам. Өзгөчө ассоциация мүчөлөрү үчүн мен 100% кепилдик бере алам. Эч кандай маселелер болбойт. Кимде кандай маселе болсо, ошол заматта бизге чалсын. Ошол заматта жергиликтүү бирөөлөр ким штраф деп атса, ошол заматта аларга мындай чаралар көрүнөт да. Биз айтып атабыз, мамлекет өзү сууну чыгарып бере албаса, өзү бассейндерди куруп бере албаса, БДР, БСРлер азырынча салып албаса, анда эл өзүнө бассейн жазып атса, ошолорго тийишпей эле койсун деп атабыз да. Ошентип сүйлөштүк, макулдаштык. Анан Бакыт Төрөбаев өзү айтты, эч кандай маселелер болбойт эме деп. Анан биз ошого ылайыктап дагы мыйзамдарды жана өзгөрүүлөрдү киргизип туруп ошону бекитебиз. Бул ошо талаалардан бассейндер жасалганда эч кандай штрафтар болбойт. Биз жазып аткан иш баарына таасир этет. Например, эмелердин көчөттүн баасы чүргөндүгү баарына таасир этти. Ассоциациянын мүчөсүнө дагы, мүчөсү эмесине дагы. Анткени мурун Алишер Байке 40 сомдон сатып атчы. Мен какейс айтып берейин. Биз ал 40 сомдон сатып атканда биз Италияга барып, питомниктер менен түздөн түз сүйлөшүп, эч кандай посредниктер жок. Баасын, реальный баасын билдик. Реальный баасы тиякта алып келгени менен бияка Бишкекке 20 сом болчу. Себестоимость. Анан бирөө деген аны алып туруп өзүнүн акчасын жөнөтүш керек турабы бияка. Жөнөтөт, бияка алып келет, кишилерди жумушка алат, ошонун кичине этет деген. Анан мен айттым, ассоциациядан ушул маселени көтөрдүм. Айттым, эмени 40 сом чөтө силер чересчур көп кошуп атырсыңар. 20 сом кошкодум, бул кичине уялбайсыңар дедим. Кичине мындай максимум давайте 5 сом кошкула, бул бир фурада 700 миң көчөт батат. Силер 5 сом кошсоңар дагы 3,5 миллион сом табасыңар. Бул аябай эле чоң акча. А силер болсо азыр 14 миллион таап турсуңар. Деп мындай по факту мен азыр болгонун айтып атам да. Анан алып туруп баасын чүрдүк. Эметсек айтат жок чүрбөйбүз деди. Аны чүрбөсөңөр анда биз тиги ассоциация катары бул ачык конкуренция, баарына шарт түзүп беребиз.
Ким кааласа мүчөлөрдөн ким кааласаңар мына ассоциация биз силерге визаны алып беребиз, Италияга алып барып беребиз. Алып барып туруп силер өзүңөр ушу поставканы киргизгиле дегенде, анан мына Бектемир байке эч качан ага чейин именно клубниканын көчөтү менен иштеген эмес. Өзү экспортер, силерден алып сатат эмеге клубниканы. Анан айтты, хорошо, мен анда бул жолду коюп берейин деди. Анан бардык, сүйлөштүк, тааныштырдым, баарын алып туруп, анан түздөн түз ошо питомниктер менен иштеп калды. Единственное, биз айттык, мына 5 сомдон ашпасын дедик. Кошкон акчаңар. А бул 5 сомдун ичинде бул акча бир жактан алат, кредит болобу, бирдеме болобу, анда процент төлөйт. А ошонун ичинде 5 сом эмени налогду санаганбыз. Бирок ошо 5 сомдун ичинде, кирешесинин ичинде эмелери, проценттер бар, эметелер бар да, тети кредиттердин эмелери бар. Эми эң негизги биздин максат, ассоциация айтып атабыз, дыйкандын кызыкчылыгы. Эгерде биздин мүчөлөрүбүз, ошо экспортерлорубуз, кайра иштетип аткандар, поставщиктер, дыйкандардын кызыкчылыгын мындай эске албай иштесе, анда ассоциация бул жакта дыйкандын тарабында болуп, адвокат болуп берет дегенбиз да. Биз негизги ошондой койгонбуз. Анан ошондой азыр кандай бир маселелер болбосун, мен деле өзүм бизнестемин, өзүм жакшы түшүнөм. Любой маселелерде санап, себестоимость санап чыкканбыз. Анан айттым да, ошол үчүн санап билген үчүн силер 40 сомдон что-то чересчур кымбат сатып атыптырсыңар дедик. Анан ошол эле жылы 23-жылы 25 сомго мына көзүндө түштү, жайында түштү. Түшкөндө алар айла жоктон 30га түшүрүштү. Анткени чересчур чоң айырма болуп калды, туурабы? 40 сом менен 25 сомдун айырмасы аябай чоң болуп калды. Анан 30 сомго түшүрүп туруп, кийин болсо мына азыр мен түшүнүп атам, бул мындай недобросовестная конкуренция деп коет анычы. Ар кандай ушактарды киргиздирип, жамандатырып эметкен мүмкүн. Бирок ассоциация бияктан мен айтып атам, биздин максат көчөт бизнес эмес. Биздин максат 1 миллиард долларга экспорт, клубниканы экспортташыбыз керек. Мына бул жылы ошол Бектемир байкеге кошумча жеке инвестицияны тартып келип, ошол көчөттөрдү, например, бүт дыйкандарда акчасы моментте жок да. Ошол моментте жок болгон үчүн сырттан дагы ошол акчаны эме алып келип, алар көчөттү алдын ала алып туруп, кээ бир ишенген өзүнүн дыйкандарга рассрочкага бөлүп берип атат. Бирок бул баарына иштебейт. Баарына мен, например, анткени бул уже акча менен маселе да. Акча менен маселеде силер өзүңөрдүн туугандарыңар менен иштешип атканда дагы катуу болуш керек, туурабы? Мен жазайм, тигинтем деп айткан кишилерге дагы бере албайт жөндөн эле. Иштешип, 1-2-3 жыл иштешип, өзүн жакшы көрсөткөн адамдарга көчөттөрдү рассрочкага берип атат. Мунун дагы ассоциациянын биякта салымы бар, ошол акчаны биз табып чыгарып бердик да. Азыр Бектемир байке мына эки жактан алып келип атат. Бул Италиядан дагы, Турциядан дагы. Бирок Турцияныкы жаман дегендигинен мен кошулбайм. Питомникке өзүбүз барып келип атабыз. Ар кандайлар болушу мүмкүн, Италиянын дагы начар болушу мүмкүн. Бирок биз барып аткан Италиянын ассоциация биз барып өзүбүз катышып кетип атабыз бүт сүйлөшүүлөрдө. Анткени мен которуп дагы берип атам, ошонун баарын айтып берип атам дегендей, баарын көрүп, санап канча тыйын, канча цент болуп атканын баарын билип, ошол үчүн биз жана баа саясатына түздөн түз келишип атабыз да. Анан Турциянын питомниктеринен дагы биз эң жакшы питомниктерин тандап келдик. Италияныкы дагы жакшы. Просто Италияныкы эмне үчүн кичине кымбатыраак болот? Анткени Италиянын эмгек акысы кымбатыраак. Турцияныкы андан где-то 3-4 эсе арзаныраак. Анан аякта тетиги иштеген кишилердин айлыгы болот. Анын себестоимость Туркияныкы кичине арзаныраак. Ошол үчүн биз жанагы Альбион деген сорт, Турцияныкы 24 сом, Италияныкы там 30 сомго жакын. Бирок сапаты боюнча мен эгерде өзүмө азыр касымда отургузам десем, мен турецкий эле Альбионду отургузмакмын да. Эмне үчүн? Анткени сапаты жакшы, тамырлары жакшы, биз көрүп келдик. Мисалы үчүн Италияда Мацони, Салви, Занзи, Геоплант деген питомниктер менен азыр иштешип атабыз. Булар бүт бары эл аралык мындай признанный, жакшы. Анан
ассоциация катары биз айтып атабыз, биз чемпиондор менен иштейли, эң жакшыларын алып келели. Анан ортодо тетиги бир тура эмес бир көчөттөрдү бияка алып келип алып, же ооруларды алып келип алып, же эметип алгандан биздин кызыкчылыгыбыз андай жок. Алишер байке ассоциациянын негиздөөчүсүнүн бири. Анан бирок биз айттык, эң башында мен, например, ассоциациянын бир тыйын айлык албайм. Бирок бияка жетекчи катары болуп келгенде мен айткам, принциптерди бекители. Принцип деген бул эң негизги эрежелер. Ошол эрежелерди бекитип алайлы, анан ошол эрежелерди ким болбосун сактайлы деп эметкенбиз. Биринчи принцип бул дыйкандын кызыкчылыгы деген. Ким ушул принципти карманса, биз иштешебиз. Ким бузса, ким болбосун, биз силерге каршы мындай чараларды көрөбүз депчи. Ким болбосун. Анан жанакы көчөт менен биринчи бизде принципке дал келбей калды. Анан айттык, ошо менен мындай кичине мындай конфликтный ситуация пайда болуп калды да. Бирок калган жагынан, например, бизде Кыргызстан боюнча экспортерлор эки чоң экспортерибиз бар. Бул Бектемир байке, анан Зухра деген эже, Исмаил деген христианский хозяйство. Экөө тең орточо 5000 тоннадай ягодан экспортташат Россияга, Казакстанга. Булар экөө биригип 50% жалпы Кыргызстандын экспортун ээлейт. 50%. Булардын баары бизге бирикти. Эмнеге баары биригип атат, анан бир киши бириккиси келбейт. Анан бириккенде, жана айтпайм, жакшыраак шарттарыбыз бар. Акча жагынан дагы банктар менен иштешкенде да жакшыраак шарттарыбыз бар. Анан ошону биз ошол азыр акчаларды бияка тартып келип атабыз. Ассоциациябыздын мүчөсү, биздин башкаруу кеңештин мүчөсү азыр Америкага, Калифорнияга кетти. Ал жактан дагы буюрса сүйлөшүп атабыз. Мен дагы апрель айларда Калифорнияга барам. Кийин келечекте дагы буюрса Америкадан дагы бир көчөттөрдү ойлонуштурабыз да, караштырабыз. Бирок самое главное шарттарды түзүп берип атабыз. Ага чейин биз только Казакстан менен Россия экспорт болчу. Азыр Европа ачылды. Биоло Chemicals деген компания менен келишимге кол койдук. Европанын бүт базарында биздин дилери болуп бермей болду. Азыр бул жылы дагы өзүбүзгө чоң максат койдук, Урумчи жакка киргиздирели деп атабыз, Кытайга. Бакыт Төрөбаевга ал боюнча айттым, ал азыр ошол боюнча протоколго өзгөрүүлөрдү киргиздирип атат. Именно бүт ягодаларды киргиздирет кодто НВ боюнча. И буюрса хотя бы бул Синьцзянга киргиздире алалы деп атабыз. Анткени эмне үчүн Синьцзян фура менен ташыганга мүмкүнчүлүк бар. Самолет менен бүт жакка биз жеткизе албайбыз. Анча объемдо ташка дагы оорураак болуп калышы мүмкүн да. Бирок Россия кандай ташыгандай эле азыр бул Кытайга киргизгенге чоң максат койдук. Ошот мындай ар бир киши главное бири-бирибизге ишенип, ынтымактуу болуп, бири-бирибизге бут тоспой, жакшы мындай жанакы принциптерди сактап, негизги принциптерди ким сактаса, ошондо ынтымак болот экен. Анткени кээ бир учурларда мындай да, бир учурда мындай кызыкчылыгы мындай болуп туруп ошол бир иштеп кетет. Ситуация өзгөрүлүп кеткенде, сөзүнө турбай башкача болуп кеткенде, ошондо ынтымак ыдырап кетет экен да. Анан биз принципте эң негизги эрежелерди сүйлөшүп алгандан кийин, например, ошол эле Бектемир байке кээ бир учурларда мен айтып коем, Бектемир байке, бул принцип бузулуп атат дегенде, всё хорошо деп туруп, например, былтыр жана көчөттөр, малинанын көчөттөрү чыкпай калган учурлар болбоду беле? Уккансыңар да? Ошондо, бирок 80% кайра гарантиясы менен толуктап берем деген сөз айтылган. Ким ошол эмени биз ассоциация катары айттык, ошол сөзүңөргө тургула, дыйкандардын тетиги 80% чейин эмесин кайра толуктап бергиле деп туруп, биз мындай как кепилдик катары болуп бердик да. Ассоциациянын мүчөсү эмеспи, айырмасы жок. Бул жагынан баарына бирдей жазап берди. Бирок мен мындай деп атам да, ынтымакты күчөтөлү. Ошол үчүн ассоциацияга силер да кошулгула. Анан в первую очередь мен ассоциациянын мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын коргойм. Бул ушул маанилүү да. Миңдеген ассоциациянын мүчөлөрүбүз болсо, бизде силер ошол мүчөлүк акылары менен мен дагы күчтүү адамдарды командага чогултуп алып келип, сыртка чыгарган жагынан жана кечээ айтып бердим, кээ бир пландарыбыздычы. Маркетологдорду алып туруп, мүмкүн Кореяга алып барып, Кореяда клубниканы саттырбайт экен. Например, биз Кореяга 1 да килограмм клубникабызды киргизе албайбыз. Алар өзүнүн ички рыногун коргошот экен.
дыйкандар өздөрү эле Кореянын дыйкандары өздөрүнө сатат экен. Ошол үчүн аякта клубниканын баасы 1200-төн 2,5 сомго чейин экен. Ар бир культура тигерде бир жыл алдын пландап иштегенге үйрөнүшүбүз керек. Бул культуралар бир жыл алдын жер даярдап, мындай билим менен, адис менен иштеш керек да.